Садақа берүүнүн жолу кандай болуш керек? Малыбызды кандайча кылып садака кылышыбыз керек? Анын эрежелерин билип алышыбыз керек. Биринчи эрежеси, ошол кедей инсанды көрдүңүзбү? Колунда жок, муктаж болгон бир тууганыңызды көрдүңүзбү? Кошунаңыз болобу, жердешиңиз болобу, башкабы айырмасы жок. Ошондой инсанды көргөн учурда сиз бат шашылып садаканы беришиңиз керек. Көрдүңүз, заматта муктаж болуп жатат, ошол инсанга чөнтөгүңүздөн болгон садакаңызды берип, же башка бир нерсе муктаж болуп аткан болсо, кийим кечеге же продукта башка нерсе муктаж болгон болсо, ошол замат шашылыш түрдө беришибиз керек. Чыныгы момун инсан болсок. Алла Таала бул жөнүндө эмне дейт? Астайзула фассабикул хайрат дейт. Жакшылык иштерде жарыш кыла дейт. Ушунчалык жарышып турушубуз керек. Жок, мен бергенче жанагы муктаж болгон инсан, Аллахым разы болсун, таксыр, сизден мурда дагы бир таксыр келип, жардам берип кетти, рахмат дей турган жерге жетишибиз керек. Бирок бизде тилекке каршы бир айдан кийин барсаң дагы жанагы муктаж болгон үй бүлөлөр дагы эле муктаждыгы аткарылбай жаткан болот. Андан кийин экинчи шарты, ошол садака кылган малыңыз жакшы мал болуш керек. Жок, анан толтура кийимиңиз бар, кымбат кийимдерди алгансыз, бир жыл, 2 жыл кийип койгон, эски кийимиңизди аласыз дагы, үйдө ашыкча болуп, мусур болуп жатканча, кедей жетимдерге алып барып берейин деп алып барып койгонуңузду бул толук жакшы садака деп кабыл болбойт ал. Өзүңүз жакшысын кийип жатасыз, бирок эскирип калган кийимиңизди жетим жесирлерге, колунда жок адамдарга алып барып, моуну кийип койчу деп берет экенбиз. Өзүбүз дагы кымбат жакшысын алып алабыз. Бул да туура эмес, жакшы эмес бул дагы. Бул жөнүндө Алла Таала эмне дейт? Астайзула лан таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Силер эч качан бактылуу болбойсуңар дейт. Эч качан жакшылыкка жетпейсиңер дейт. Лан деген сөз араб тилинде эч качан деген маанайды берет. Алла Таала айтат: лан таналул бирра. Силер жакшылыкка эч качан жетпейсиңер. Хатта тунфиқу мимма тухиббун. Өзүң жакшы көргөн нерсени Алла жолда нафака кылмайынча, садака кылмайынча силер толук жакшылыкка жетпейсиңер дейт. Көрдүңүзбү? Жакшы көрүп турган нерсебизди беришибиз керек. Жок, анан ашыкча болуп калган, эскирип калган буюмду берип коюу бул бардык инсандын колунан келет. Бирок чында момун адам болгондон кийин Алла Таала момун адамдын жанын, малын мен сатып алганмын дейт, ага бейишти даярдап койгонмун дейт. Ошондой инсан болгондон кийин ушундай жакшы көргөн нерсесини Алла жолда нафака кылып берет экенбиз. Булар бүт баары Алла Тааланын исмин бизге кайрылып аткан аяттардан. Бул нерсени угуп атканыбызда сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин укканда, акыл насаатын баянын укканда, муну уккан элем мурда, муну билем элем деген мааниде угушкан эмес. Алар пайгамбарыбызды угуп аткан учурда, ар бир сөзүн угуп аткан учурда, мен ушул нерсеге амал кылдымбы же кылган жокмунбу деп кулакташып угушчу эле. Бирок тилекке каршы биз азыр ушунчалык жума намаздар, жума баяндар, башка сабактар болуп жатат. Айткан киши дагы амал кылган жок, угуп аткан жамаат дагы амал кылган жокпуз. Бирок сыймыктанабыз, мечитибиз көп, медресебиз көп, андайыбыз көп, мындайыбыз көп деп. Бирок иш жүзүндө ким аткарып жатат? Айтып жаткан мен өзүм аткардымбы? Угуп жаткан силер аткарып жатасыздарбы? Ар бирөөбүз ошону өзүбүзгө суроо коюшубуз керек. Эртең күнү кыяматта Алланын астына барып, бушайман болбош үчүн ушул ар бир айтылып аткан сөзгө мен канчалык амал кылдым? Чындыгында эски кийимимди берип жатамбы кедей инсандарга же жаңы кийимимди алып барып эскисин өзүм кийип жатамбы? Кайсында амал кылдым? Жакшы көргөн нерсемди садака кыла алдымбы ушул убакытка чейин? Кыла алган жок болсом, анда бүгүндөн баштап ниет кылайын дагы Алла Таала айткан аятка амал кылайын деп айтышыбыз керек. Алла Таала лан таналу бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Өзүң жакшы көрүп, жүрөгүң менен сүйүп турган нерсени нафака кылмайынча сен толук жакшылыкка жетпейсиң дейт. Эч качан жетпейсиң дейт. Жетип калышы мүмкүн деген жок, эч качан жетпейсиң дейт. Ошон үчүн бир аз садака кылып коюп, анан пайгамбарга кошулууну сахабалар менен чогуу болуп, пайгамбарыбыздын Каусар суунан
ичкенди үмүт этпей, бир аз өзүбүздүн амалыбызга карашыбыз керек. Андан кийин шарты садака кылуунун андан кийинки шарты бул садака кылып аткан малыңыз адал болуш керек. Биринчи жакшы көргөн малыңыз болуш керек, андан кийин дагы адал болуш керек. Жакшы, таза, харам нерселер аралашпаган адал тамак болуш керек. Адал акча болуш керек. Кээ бирөөлөр чыгып атпайбы, азыр бирөөнүн акчасын алып элге берип койгон таксылар чыгат. Бир байдын акчасын алып элге берип жатат. Жок, аны Алла Таала эч качан кабыл кылбайт аны. Мүмкүн сиз ошол чоң байды коркутуп үркүтүп алышыңыз мүмкүн, малны тоноп. Келип элге беришиңиз мүмкүн, башка беришиңиз мүмкүн. Бирок сиз жокто жанагы эле байыңыз келип, дагы бир бизнесмендин же дагы бир кедей бир инсандын малына кол салып, жанагы нерсесин 10 барабар кылып кайра чыгарып алат. Ошондуктан Алла Таала эч качан андай харам жол менен мага жакындабагың дейт. Мен андай нерсеге муктаж эмесмин дейт. Бакара сүрөсүнүн 267 аятында бул жөндөмдө дейт: Анфиqu min tayyibati ma kasabtum. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Өзүңөр кесип кылган таза, адал нерседен инфак кылгыла, садака кылгыла дейт. Көрдүңүзбү? Адал, таза болгон оокатыбыздан садака кылышыбыз керек. Арам нерсе, шубхарлашып калган нерсени эч качан Алла Таала кабыл кылбайт. Ошон үчүн дайыма адал тамак менен жүрүшүбүз керек, жана адал нерсени Алла жолда садака кылышыбыз керек. Андан кийинки дагы бир шарты, садака берген учурда жашыруун беришибиз керек. Садака берген учурда пайгамбарыбыз эмне дейт? Оң колуң берген садаканы сол колуң билбей калсын дейт. Ушунчалык деңгээлде болушубуз керек. Бизге азыр оң колубуз эмес, көзүбүз да баарыбыз кол кошунага чейин реклама кылып, жарыя кылып, айтып, деп, мечиттин атыга атабыздын атын жазып, же уулубуздун атын жазып, башка кылып, ушунчалык паланчанын мечити деп туруп салып коет экенбиз. Бирок Алла Таала эмне дейт? Пайгамбарыбыз оң колуң берген садаканы сол колуң билбесин дейт. Ушундай кылып бергиниң кимге бердиң ал? Ал кайсы ким ал? Кайсыл жактан болот? Улуту кандай? Жумушу кандай? Аны менен ишибиз болбош керек. Biz Allah жолда берип жаткан адамбыз.